2 bölüm. Ират падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейт-Лехем деген шаарында Иса төрөлгөндө чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келип, Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик, дешти. муну укканда Ират падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Ошондо Ират башкы ыйык кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан Машаяк кайсы жерде төрөлүшү керек деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: Жүйүттүн Бейт-Лехем деген шаарында төрөлүшү керек. Анткени бир пайгамбар аркылуу мындай деп жазылган: Бирок сен Бейт-Лехем, Жүйүт жери, Жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Анткени сенден менин элим Исраилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат. Ошондо Ират даанышмандарды өзүнө жашыруун чакыртып алып, жылдыздын пайда болгон убактысын астыртадан сурап билип алды. Анан аларды Бейт-Лехемге жөнөтүп жатып, баргыла да ошол наристе жөнүндө жакшылап сураштырып билгиле. Аны табаарыңар менен мага кабарлагыла. Мен да барып ага таазим кылайын деди. Падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишти. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Анан алар үйгө кирип, наристени жана анын энеси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты. Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жыттуу заттарды жана алтын тартуу кылышты. Алар Иратка кайтып барбоо керектиги жөнүндө түштөрүндө аян алып, өз өлкөсүнө башка жол менен жөнөп кетишти. Даанышмандар жөнөп кетишкенден кийин Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп: "Тур, наристени жананын энесин алып Мисирге кач. Мен айтканга чейин ошол жерде бол. Анткени Ират наристени өлтүртүү үчүн издеткен жатат", деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып түн ичинде Мисирди карай жол тартты. Ошентип алар Ираттын көзү өткөнчө ошол жерде болушту. Теңирдин бир пайгамбар аркылуу уулумду Мисирден чакырып алдым деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ират өзүнүн даанышмандарга алданып калганын билгенде аябай каарданып, Бейт-Лехемдеги жананын тегерек четиндеги 2 жаштагы жана 2 жашка чейинки эркек балдарды кырып салууга аскерлерди жөнөттү. Ал анын жашын даанышмандардан сурап билип алган убакыт боюнча аныктады. Ошондо Жеремия пайгамбар аркылуу Рама шаарынан зар какшап боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал сооронгусу келбей жатат, анткени алар эми жок деп айтылган сөз аткарылды. Ираттын көз өткөндөн кийин Мисирде Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп: "Тур, наристени жананын энесин алып Исраил жерине жөнө. Анткени наристени өлтүрүүнү каалагандардын көзү өтүп кетти", деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып Исраил жерине келди. Жүйүт аймагында атасы Ираттын ордуна уулу Архелай падышачылык кылып жатканын угуп, Жусуп ал жака баруудан коркту. Бирок түшүндө аян алып, Галилея аймагын көздөй жол тартты. Ал жерге келип, Назарет деген шаарга жайланышты. Пайгамбарлар аркылуу ал Назареттик деп аталат деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду.